Албетте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде ошо жаштарга осуят кылган. Жаштар эгерде мүмкүнчүлүгүңөр болуп, үйлөнгөнгө мүмкүнчүлүгүңөр болсо үйлөнгүлө. Бул өзүңөр үчүн жакшы, арам нерседен тосот деп кайрылган. Эгерде ким үйлөнө албаса, анда орозо кармасын. Анан бойго жеткен кыз болобу, жана ошондой эле чоңоюп калган эр азамат болобу, колунан келсе эрте үйлөнгөнү жакшы. Биринчиден баягы көңүлдөрү да тынч болот. Экинчиден бала чакалуу болушат эртерээк, мусулмандарды тарбиялап өстүрүшөт жана өзлөрүнүн арам нерселерден, жаман нерселерди, уяттуу нерселерди кароодон тыйышат. Анан албетте үйлөнүү дагы бул баягы жоопкерчилик бар үйлөнүүдө. Түйшүк деген болот. Анан ошого даяр болуш керек. Мурунку үйлөнүп турмуш куруп калган улуу агалардан, эжелерден насаат алып сураш керек, жашоону үйрөнүш керек. Эң биринчи ошол жашоодогу негизги нерсе адам баласы өзүнүн динин үйрөнүш керек, дининдеги парыздарын үйрөнүш керек. Аял эркек өзүнүн укуктарын, эркек өзүнүн укугун, аял эркек өзүнүн укугун жана милдеттерин билиш керек. Ошону окуп сурап, анан ошентип үйлөнүшүп, анан ар ким өзүнүн укугун билип, ар ким өзүнүн милдетин билип жашаган болсо, иншалла жашоолору жеңил болот. Эми аял эркек болгондо сөзсүз келишпестик, уруштар чыгат. Анан ошону жеңе билгидей, жашоону алып кеткидей деңгээлде акыл насаат сурап, изденип билиш керек. Анан ошо менен иншалла жашоолор өтүп кетет. Эң негизгиси ошо жашоодо адам баласы эмнеге үйлөнөт? Ошо өзүмдү түз алып жүрөйүн, жакшы урпактарга жетейин, дилимди кармайын, арам нерседен тыяйын деген максатта үйлөнөт да. Ошону ишке ашыш үчүн сөзсүз ошонун баарын себептерин кылыш керек. Эң негизгиси динине залакасы тийбегендей баардык жакшы нерсени үйрөнүш керек. Ошонун ичинде жана үй бүлөнү сактоо, үй бүлөгө кандай көңүл буруу. Анан ошо менен иншалла жашап кеткен болсо, үй бүлөлөр да сакталат, динин да үйрөнүшөт, бала чакалуу болушат, аларды да туура жолдо тарбиялайт. Баардыгы тең иншалла баягы өзүлөрү каалаган максатка жетип, жашоолору улана берет. Эгерде адам баласы алдын ала даярданып, динин үйрөнбөсө, динин таалимин албаса, анда жашоолор кыйын болуп калат. Эгерде адам баласы өзүндө таалим тарбия жок болсо, аны балдарына бере албайт. Балдарына бермек түгүл, балким үй бүлөсүн сактай албай калышы ыктымал. Ошондуктан бул өтө зарыл нерсе, ошого көңүл буруп, аракет жасаш керек. Аллах субхана таала ийгилик берсин.